328 belgisi Каракулжа роудусунун асты. Бир эмес 3 кызматтыгына аталган жол белгиге баш ийбестен токтоп турат. Биз азыр Каракулжа району боюнча гаисине чалсак эч ким жооп бербеди. Азыр роудуга кирип ушул аталган 3 унага чара көрүп беришин суранабыз. Гаи чакырып бергилечи бизге. Гаи чакырып бергилечи дейм. Гаи жок жакта. Жошо дөмөтчүсүнө чалыппы же кимисине чалыппы, биз азыр Ажиматов Медербектегине чалсак албай атат. Албай атат? Ооба. Алар постода. Ну хорошо, беркесеңиз, аты жөнүңүз ким? Аны 3 унан көрүп атасызбы? 3 өттөн Жигули экен. Ал жерде белгини орнотконсуздар. Эки тарапта тең белгиңер турат. Мына 2 унаны кошпогондо булар деле силердин кызматкерлериңер унасы болсо керек. Эрежени бузуп турат. Келип чара көрүп берсин. Жолдош прапорщик. Нөмөттө силерсиңерби бүгүн? Жок. Кимге байланышалы? Нөмөттө Гаи менен байланыш керек да. Ошо Гаини чакырып бергиле. Гаи жок ака бул жакта, мен КПда отурам. Гаилер пост болуп атпайбы? КПда сиздер пост, биякта пост. Гаилер ушакта. Мен азыр Аккая тараптан келдим, Аккаяда эч кандай Гаи жок. Мен өзгөндөн келиптем, бир да Гаи көргөн жок. Гаи чакырып бериңиздер. Мен өзүм чакырат элем, телефонду тартып атат. Башка телефонум жок. Гаи чакырып бериңиздер, суранычы. Сиз как милиция кызматкери катары суранып атам сизден. Же роудун начальнигине кирейинби? Роудун начальнигине кирейинби же? Ал жак бетинде дагы 328 белгиси турат. Демек мынау МВД 090 мунасы. Андан кийин могул жерде МВД 238 О Нива үлгүсүндө унасы дагы эрежени бузуп турат. Мунун баары Каракулжа роудусунун астында болуп жатат. Каракулжа роудусу Каракулжа районундагы коомдук тартипти, мыйзамдуулукту сактай турган мекеменин астында ушундай одоно түрдө жол эреже бузуулары катталып жатат. Анан элементардуу түрдө ушу жол эрежелери сакталбагандан кийин башка мыйзамдар сакталабы деген суроо да туулат. Ассаламу алейкум. Таксыр. Ниваны сиз айдап келдиңиз, бул бирөөсүн наркын айдап келдиңиз окшойт да? Мен сизди көрдүм ошодон чыккөнүңүздү. Видео записиңиз барбы? Видео запись жок. Бирок көрдүм. Көргөнсүз мен көргөн жокмун. Макул. Мен бирок көрдүм да сиз ошо Ниваны айдап келгениңиздичи. Болгону мен тартканга үлгүрбөй калдым. Наракка басып кетип калып атем. Не пойма, не вор дегендей да бул жагы. Чакырдыңыз бай жолдош прапорщик? Я. Гаилер сылтап постто жүрөт экен? А бир нөмөтчү Гаини чакырып бербейсизби? Гаилер сыртта постко кетти. Макул, аты жөнүңүз таанышып коңузчу. Милиция прапорщик Абдрахман. Атыңыз? Нурсултан. Нурсултан. Сизден жогорку турган нөмөтчү кызматкерди көрсөк болобу? Сизден жогорку. Максатта келдиңиз өзү. Саламатсызбы? Не максатта? Телефонго тартууга могул жерде. Ким салып турат? Мен телефонго тартсам, мына жүрсөңүздөр. Аймактан, мисалы үчүн, ички
Макул, чыксаңыз жолдош Кенже сержант. Болбойт. Бул жакта мен милдет. Ол жерде 1 эмес 5 унаңыздар, 5 кызматтык унаңыздар 328 белгисине баш ийбестен эрежени бузуп турат. Азыр келет. Мен Ким келет? гайны чакырттым. Чакырттыңызбы? Болду. Ага чейин сабыр кылып турмуз. Анан кийин мынтип роудун ичин тартууга тыюу салынат. Сиз мага ошол тыюу салган мыйзамды бериңиз, мен таанышып чыгайын, анан кийин сүйлөшөбүз, Телефонуңузду өчүрүңүз, мен сизге окутуп коем. Телефонду өчүрсөңүз, мен сизге. Жок, сиз мен колума бериңиз ал мыйзамдычы. Антип таблицага жазып мен деле чыгарып кое алам. Тартканга мүмкүн эмес депчи. Телефондон эле коркосуңар да бардыңар. Onlar getemde var. Onlar geterken. Naraqtan aldın olsun. Жолдош лейтенант, ол жерде белги бар, билесизби? 328 деген. Жолдош лейтенант, ол жерде белги бар дейм. 328 деген белги бар, билесизби? Билесизби? Билсеңиз эмне токтоттуңуз бул жерге? Коопсуздук курду такпайсызбы жок дегенде? Караңгыла. Мыйзамдуулукту сактай турган адамдар өздөрү ушундай мыйзамдуулукту сактабайт. Анан башкалардан талап кылат мыйзамдуулукту сакташынчы. Биринчиси качты, 4-тө калды. Карагулжа районунда ушундай ГАИ танкысы окшойт. Барды посттордо экен. Карганын көзүн чокпойт болуп жатат бул жердечи. Азыр экинчи белгини да көрсөтүп коелу. Жөн гана кур сөздү айтып атат деп жүрүшпөсүн булар. Уна деле өздөрүнө тиешелүү уна болсо керек. Кыскасы ушул айлана тегеректеги баардык токтоп турган уналар мына Карагулжа районунун роудусуна тиешелүү болсо керек деп ойлойм. ГАИни чакыр дегенде бир 5 мүнөттөн өтүп калды. Мына айтып жаткан экинчи белги. Эки тарабында тең 328 белгиси орнотулган. Бул белгилерди орнотконун себеби адам көп келет. Бул жерде жол тыгындары болбосун, кооптуу абал жаралбасын деген ниетте коюшса керек эле. Бирок ошондой болгону менен мына банктын машинасы болсо керек, бул дагы эреже бузуп атат, Айыл банктын. Бир максат менен койсо керек эле да, өздөрү суранып койдуртса керек эле. Ушул жолго эки тарабына тең белги орнотуп бергиле. Кооптуу абал жаралып атат деп. Бирок тилекке каршы өздөрү койдуртканы менен өздөрү ал белгилерге баш ийбейт. Кыскасы ушундай. Могу машина деле
Жигули унасы деле милиция кызматкерлерине тиешелүү болсо керек. Ачык турат машина. Кыскасы Каракулжада ушундай бардак. Так, 10 мүнөттөн бери тартып атабыз. Гаини чакырды дегенине 5 мүнөттөн өтүп калды. Гаи кызматкерлери болсо келген жок. Карганын көзүн чукубайт болуп атат бул жерде. Азыр бир сурайбыз, келсе келет, келбесе биз сапарыбызды улай беребиз. Жолдош прапорщик. Келеби, келбейби? Ким деген чакырдыңыздар? Өзүңө тартып атсаң. Канал эмес, жөн эле сага окшогон эле жаран. Гаи кызматкерлерин 10 мүнөттөн ашык күттүк. Андан артык күтө албайбыз. Сапарыбызды улашыбыз керек. Каракулжа районунда карганын көзүн чукугусу келбей койду. Эгерде чындыгында Каракулжанын гаилери мыйзамды бийик тутуп кызмат кылышканда эч ак эле келип өздөрүнүн кесиптештерине мыйзам чегинде каралган бардык чараларды көрмөк. Тилекке каршы андай болгон жок.